Бул суу тегирмен Кадамжайдын Кескен Таш айылында жайгашкан. Суунун үстүнө курулган тегирмен электр энергиясын керектебейт. Суунун басымы менен иштеп, 200-300 кг болгон таштар кыймылга келип, заматта буудайды ун кылып даярдап берет. Натуральный болот да. Кошмо райондарында жок, натуральный. Будай алып бересиң, будай тартып менен берет. Энергиясы күчтүү. Суу менен иштейт, эч кандай ток менен кереги жок, только суу менен. Астында пара бар, параны айланып берет, суу пара таш айланып берет. Ошону менен суу чыгат. Элдин демилгеси менен пайдаланбай жарыктан чыккан эски тегирмендин ордуна дал ушундай суунун басымы менен кыймылга келген жаңы тегирмен түптөлдү. Ал үчүн 400 000 сом акча каражаты жумшалган. 10 жыл 15 жыл кароосуз калган, уже жоголуп кетип аткан нерсени ушун элде ушул калсын, бул эми эл билсин, адамдар мурда кантип жашаган, тегирмендин уну кандай болот, ошонун негизинде айылдын элдери менен сүйлөшүп, айылыбызга өтө ыраазычылык айтамын, өтө жакшы жардам кылышты. Айыл акчанын каражаттарын топтоп берди, усталарды салды, демөөрчүлөр көп болду, ашарчылар көп болду, айнек эшиктерин тегирмен үчүн мен кой берем дегендер болду, шагалын мен түшүрүп берем дегендер болду, дубалыны биз кылабыз дегендер болду. Ошонун негизинде ушул тегирменибиз Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө иштеп атат. Суу тегирмен ишин баштаганына көп болгон жок. Дегенменен кошуна айылдардан бери буудайын көтөрүп, тегирменге келгендердин катары калың. Тегирменге атайы буудай алып келдим базардан. Буудай алып келип ушу тегирменге тарттырып жейин деп алып келдим. Себеби илгертен бери ушу тегирменге, суу тегирменге айрыкча тарттырып жеген адамдын ден соолугу өтө пайдалуу. Каапты сатып алып эле унду алып келип жеп атабыз. Эми мына ушу тегирмендин уну Кудайга шүгүр элдерибиз тынбай алып келип атат. Буягы учкундан, Ухунадан келишип атат, Лаңгардан келишип атат. Бул тегирменден чыккан кебектүү ун организмдеги шалактарды, уулуу заттарды жана холестериндерди чыгарып, аз кандуулуктун алдын алат. Курамындагы клетчатка ашказан ичегини жакшы иштетип, тамак ашты жакшы сиңирүүгө жардам берет. Ажамал Мырзадулат кызы, Салам медиа, Баткен.